Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жараткан Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtaular bolsun. Süýktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'alanın üzgültüksüz salavat salamlары bolsun. Allah'ın жалгыздыгына iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti menen yaşagan sizlerge dagı daima Allah Ta'alanın rahmeti, merimi, hidayatı, nuru, adal rızkısı, berekesi bola versin. Bugünkü cuma günüňizler kutlu bolsun. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: Euzubillahimineşşeytanirracim. Meselü'l-lezine yunfikuna amwalahum fi sabilillah kemesel habbetin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbe. Vallahu yudaifu limen yasha. Vallahu vasi'un alim. Bu ayette Allah Teala aytat: Allahu subhanahu wa ta'ala'nın buyruğuna başlayıp Allah Teala'nın yolunda bereşenlik kılıp kayrımdуу işlerdi atkarıp jakşılık işlerge akçalarını sarptagandar buğdaydı eksen bir ile buğday danı egilet. Börök al bışıp jetilgende anın başında bir dandan köptögen dan çıgat. Muna oşol sıyактуу ayatta ошондой айтып атат. Биздин берген кайрымдуулугубуз мына ошондой көбөйөт экен. Wallahu yudaifu limen yasha. Allah Taala niyetке, ыхласка жараша анын соғын дагы ашырып бере берет дейт. Ашырып бере берет. Башка бир аятта: "Ва ма тунфиqu min khayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun." Кандай жакшылык иш кылсаңар, анын ажырын, соғын, берекесин, жакшылыгын Allah Taala силерге толук берет. Ошо кылган жакшылыгыңыздын жакшылыгын көрөсүз. Мына ошол аяттардын негизинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баягы кулк мүнөзүн, сыпатын сыпаттап Ибн Аббас Имам Бухариде келген хадисте айтат: "Кана Расул саллаллаху алейхи ва саллам ажвадан нас" дейт. Пайгамбарыбыз эң берешен болгон дейт. Колу ачык, берешен. Ва кана ажвада ма якуну фи Рамадан. Айрыкча Рамазанда андан да берекелүү болуп кетет, берешен болуп кетет эле дейт. Ва кана ялқаху фи кулли лейлат мин Рамазан. Себеби Рамазанда дайыма Жибрейил периште түшчү да. Аят алып келип, Алланын буйругун алып келип, ошондо андан да берешен болуп кетет эле дейт. Жибрейил периште Рамазанда түшүп пайгамбарыбызга Кур'ан үйрөтөт эле дейт. Фаррасул саллаллаху алейхи ва саллям ажваду бил хайр мин рихил мурсала. Бул хадисте каттуу шамал кандай соксо, пайгамбарыбыздын жоомарттыгы, берешендиги андан да ылдам эле дейт да. Жакшылык иште пайгамбарыбыз мына ушундай болгон экен. Демек пайгамбарыбыз өзү берешен, жоомарт болгондон кийин Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва лакум фи расулиллахи усватун хасана." Силерге бул аламга рахмат үчүн жиберилген пайгамбарда көптөгөн үлгүлөр бар дейт да. Мына ошол пайгамбарыбыздын аткарган иштери бизге үлгү, бизге насаат. Мына ошол иштерди аткарып, биз колдон келишинче бул дүйнөбүздө да эң негизгиси акыретибизди дагы эмне курганга аракет кылат экенбиз. Пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха жавадун юхиббул жуд ва юхиббу маалил ахлак ва якраху сафасифаха." дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз айтат: Алла Таала улуу, берешен зат. Берешендикти, жоомарттыкты жакшы көрөт. Ва юхиббу маалил ахлак дейт. Жана эң жакшы кулк мүнөздү жакшы көрөт дейт Алла Таала. Бирок ошол эле учурда жаман кулк мүнөздөрдү жаман көрөт дейт. Демек бизде шариятыбызда пайгамбарыбыздын кулк мүнөздү оңдоо, жан дүйнөнү байытуу, мамилелерди оңдоо жөнүндө толтура хадистери бар. Демек биздин динибиз адамдын кулк мүнөзүн оңдогонго багытталган. Ибадаттарды карасак, ибадаттарды аткаруу менен биз жан дүйнөбүздү тазартып, кулк мүнөзүбүздү оңгойт экенбиз. Башкалар менен болгон мамилебизди тууралайбыз.
Балки кечиришип алабыз. Туғандық мамилелерди бекемдейбиз. Мына ошондуктан биз баягы ибадатты аткарып атканда анын негизи маани маңыздары бар. Ошого жеткенге аракет кылалы. Биздин ибадатыбыз жөн эле бир көргөзмө же машыгуу же башка нерсе болуп калбаш керек. Болду, мечитте намаз окуп койдум, сыртка чыкканда башка нерсени кыла берсем болот деген нерсе болбош керек. Айша энебизден хадис келет экен. Күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыздын үйүндө кой союлуп калды дейт. Анан койду таратып ийиптир. Пайгамбарыбыз далын жакшы көргөн экен. Анан бир эле далысы калыптыр да, калганын таратып бергенде анан эмне калды десе, сурашканда айтышкан экен, далыдан башка эч нерсе калбады дейт экен. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айткан экен, бакия куллаха гойра катифа деген. Бир гана далы калды десе, жок, тескерисинче баары бизде калды. Бир далыдан башка деген экен да. Мындайча айтканда ошонун сообун айтып атат. Анын берекесин пайгамбарыбыз айтып атат. Башка бир хадистерде келет, пайгамбарыбыз ушундай жоомарт болгон, үйүндө эч нерсе турбайт эле дейт. Сураган адамга жардамды бере берчи эле дейт. Эгер бир акча болуп калса, же бир немелер түшүп калса, келип калса, ошол 2 күндөн ашпайт эле дейт. Ошону таратып, муктаждарга жардам берет эле дейт. Мына ошол пайгамбардын могу хадиси деле, мына ошол пайгамбарыбыздын жоомарт, берешет экендигине далил. Чынында карасак, үйдө бир эле далы калды. А бирок анын моралдык жагы, сооптук жагынан койдун бардыгы үйдө калды, далыдан башка деген сөз чыгат. Алла Таала Куранда "Вама тунфику мин хайрин фали анфусикум". Караңыздар, эгер силер жакшылык жолуна кайрымдуулук кылсаңар, колуңар ачып берешен болсоңор, бул ошол үй бүлөнү камсыздоодон баштап бардык кайрымдуулук жакшы иштерге чейин барат. Фали анфусикум дейт. Силер өзүңөр үчүн эле жакшылык кылып аткан болосуңар дейт. Анын жакшылыгын, анын сообун өзүңөргө эле кайтат. Вама тунфикуна илля ибтига важхилла. Анткени силер бул нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн ихлас менен Алла Таала жолунда берип атасыңар. Вама тунфику мин хайрин вафа илейкум. Демек силердин кылган жакшылыгыңардын ажырын, сообун силер толук аласыңар дейт. Кыяматта Аллах субханаху ва таала ошонун ажырын толук бизге берет. Ушундай таразаларга коюлганда, мына ошол ар бир жакшылыктар таразага коюлат экен. Мына ошондо бизге эң бир пайдалуусу ушу ихлас менен, ниет менен кылган жакшылык иштерибиздин ажырын, сообун көрөбүз. Абу Хурайра радиаллаху анху кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фала юзи жараху." Ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ишенсе, анда ал адам кошунасына зыян бербесин. Ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ишенсе, үйүнө келген коногун сыйласын. Демек бул дагы ошол конокто сыйнагандагы жакшы бир адаттан, кулк мүнөздөн, берешендиктен. Ваман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир. Дагы ким Аллага ишенип кыямат күнгө ишенсе, анда ал дайыма жакшы сүйлөсүн, болбосо унчукпасын дейт да. Демек оозубуздан дайыма жакшы сөздөр, жакшы кеңештер, жакшы насааттар чыгыш керек экен. Эгер жакшы сүйлөй албасаң дейт, анда унчукпа дейт да пайгамбарыбыз. Себеби биздин ар бир сөзүбүз көзөмөлдө. Периштелер жазып атат. Пайгамбарыбыздан бул жерде пайгамбарыбыздын сыпатын айтат. Эгер бир нерсе суралса дейт, эч нерсени кайтарган эмес дейт. Күндөрдүн бир күнүндө бир аял пайгамбарыбызга өз колу менен токуп бир чепкен алып келет дейт. Анын аты Бурда деп коет экен. Бирок Бурда дегенде ошондой бир полоскалары бар, баягы сызындары бар. Мен бул жерде араб тилинде аябай кооз кылып айтып атат да. Ошондой жапканда бардык жагын жаба турган аябай кооз экен. Пайгамбарыбызга алып келип, пайгамбарыбызга берди. Мен сизге ошону мындай белек кылып алып келдим десе, ушул хадисте айтылат, чындыгында пайгамбарыбызга ошондой нерсе керек болуп аткан экен дейт. Муктаждык болгон экен, алып пайгамбарыбыз ошону кийди дейт. Кийин ошол жерде сахабалардын бирөөсүнө жагып калыптыр да. Анан пайгамбарыбыздан сурай коюптур.
мага ошол чепкениңизди хадия кылсаңыз, берсеңиз жакшы болот эле дегенде, башка сахабалар, сен пайгамбарыбыздын өзүгө керек болуп туруп, сен эмне сурап атасың деп жемелеп баштады дейт да. Кийин пайгамбарыбыз, кийин ал киши айтыптыр, пайгамбарыбыз бериптир. Пайгамбарыбыз чечип үстүнө кийгизип койгондон кийин, сен эмне кылдым, мындай кылдым десе, бул менин пайгамбарыбыздан биринчи береке болсун, пайгамбардан хадия алган деле оңой эмес. Экинчиден, бул менин кыяматка болгон кепиним болсун деген экен. Ушул менен кепинделип кетиш үчүн. Мына ошолго пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо үстүндөгүсүн хадия кылып берип салды дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда мындай окуялар көп да. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз ушундай хутба кылып, минбарда отуруп эле шашылып кирип кетти дейт да. Баян кылып атып эле. Кийин бир нерселерди алып чыкты дагы, таратып келип туруп, кийин айтты дейт, ошол бар экенин эстеп кеттим, ошону тез таратып салайын дедим деп, ошол муктаждарга таратып салды дейт. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын көргөн сахабалар деле ушундай болгон экен да. Алла үчүн болгон нерседен сактан. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбар жарыя кылгандан кийин Умар ибн Хаттаб жарым малын алып келдим деди. Ошондо Абу Бакыр бардык малын алып келген дейт да. Мына деп. Аллага ихлас кылып сарптаса Алла Таала жолуна, Алла Таала аркасынан берекелерди, кийинки иштер дагы оңоло берет экен. Ошондон бул дагы пайгамбарыбыздан бизге жакшы бир насааттар. Пайгамбарыбыз айтат, эгер биз жакшы, эгер мүмкүнчүлүгүбүз болсо, дайыма жакшылыкка жанашып, кайрымдуулук кылып жүргөн болсок, ошол жакшылык иш, бул жерде айтат, баягы берешендик да, жомарттык адамды бейишке жакындатат, тозоктон алыстатат дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, мусулман адам дейт. Ошол мусулмандын жомарты дейт, берешени, карибун миналлах дейт, Аллага жакын болот. Карибун минал жанна, бейишке жакын болот. Карибун минан нас, адамдарга да жакын болот. Ал эми сараң адам, бул Алладан да алыс болот, тозокко жакын болот дейт. Эгер көп эле ушундай бир сараң болуп кеткен болсо, себеби жахылдыгынан. Мына ошондуктан адамдарга да жагымдуу болбойт дейт. Адамдарга да жагымдуу болбойт. Бул жерде хадистин аягында айтат, "Вала жахилун сахиюн". Багы илими жок болсо дагы, чыныгы таква мусулман берешен болсо, бул өтө ибадат кылган сараң адамдан Алланын алдында жакшы дейт да. Сараң ибадат кылат, бирок сараңдыгы чектен ашып кеткен деп айтылып атат. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга бир аялды макташкан экен. Иннаха савама кавама, күндүзү орозо тутат, кечинде тахажжуд окуйт. Ушундай мактап туруп анан бирок аябай сараң да деген экен да. Дегенде пайгамбар айткан экен, анда жакшылыгы каякта деген. Жакшылыгы каякта, колу ачык болбосо деген сөз. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде келет, күн сайын таң атканда ар бир адам өзүнүн жумушу менен, тиричилиги менен жүрөт. Алла Таала жолунда кайрымдуулук кылган, берешендик болгон, жомарт болгондорго булар бата кылат экен. Аллаху субханала ва таала ошуга берекени берсин деп. Ал эми бахыл болгондорго, сараң болгондорго Аллахумма ати мумсикан талафан. Эми береке болбосун деп дуа бата кылат экен. Мына ошол периштелердин дуасынан дагы үлүш алып калган болсок, бул ар бирибиз үчүн өтө чындыгында бакыт десек деле болот. Кудай буйрса. Себеби акчаны биздин шариаттагы көз караш боюнча сарптаган менен ал азайбайт. Анын моралдык, маанавий жагы бар. Алла Таала анын артынан бир муктажга жардам бергендиги үчүн, оорулууга жардам бергендиги үчүн алар бата дуа тилек кылат экен. Ошолордун бата дуа тилегин кабыл кылып, биздин ыхласыбызды Алла Таала кабыл кылып, ошол жумушубузга, ишибизге, ден соолугубузга, жашообузга, балдарыбыздын тарбиясына ошонун артынан биз көптөгөн Алла Тааладан ийгиликтерге жетебиз. Ошол Алла Таала берет экен ошону.
Соодадагы ийгиликтер болушу мүмкүн, балдардын жакшы тарбиясы болушу мүмкүн. Ошондон пайгамбарыбыз айткан экен, Алланын аты менен сураса бергиле деген экен. Вала тахқиранна минал ма'руфи шай'ан. Жакшылык иш кичинекей болсо дагы ошону кичине дебегиле дейт. Бир хадисте пайгамбарыбыз бир шыйракты дагы кошунасынан аябасын дейт да. Эми бул шыйракта. Эми ким тоймогу эле дебеш керек дейт. Жакшылык иш болсо, же болсо башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ваттaqu бинисфи же бишаккы тамра" дейт. Өзүңөрдүн нафсыңарды тозоктон жарым өрүктү садака кылып болсо дагы жаныңарды тозоктон сактагыла дейт. Бул болсо дагы бардыгы багы кайрымдуулук. Багы кайрымдуулуктун дагы маңыздары бар. Бир жакшы иш кылсаңыз, анын багы сезимин сүрөттөй албайсыз. Бир зекет чыгарганда, садака кылганда, кайрымдуулук иштерди кылганда, ошонун артынан Алла Таала соопторду берет. Бир хадис келет экен, бул хадисте мындай деп айтылат: кыяматта есеп китеп болуп, бир кишинин кезеги келгенде Аллага жолугуп калат дейт. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошол жерде суралат экен: "Сен кандай амалдарды аткардың?" Десе, "Мен көп деле жакшылык амалды аткарылган жокмун. Бирок акчалуу элем" дейт экен. Акчалуу элем. Адамдар карызды көп алат эле. Аларга көп карыз берет элем. Ар бир адамдын карызды төлөй турган мөөнөтү келгенде, мен өзүмдүн жигиттериме айтат элем дейт. Эгер акчаны бере албаса, муктаж экени билинсе, акчаны кечип ийгиле деп айтат элем дейт да. Сызып кое бергиле, болду, бүттү. Бере ала турган болсо ала берчи экен. Бере албаса, ушинтип салчымын десе, Алла Таала ушул амалын кабыл кылып, менин жараткан пенделеримдин кыйынчылыгыңды жеңилдеткендигиң үчүн деп Алла Таала кебир кылган күнөөлөрүн кечире бий дейт. Демек, бул жерде дагы эң негизги шарты бул ихлас болуш керек. Кайрымдуулукта ихлас болуш керек. Ибадатта ихлас болуш керек. Ошондо гана кабыл болот. Рия көрсүн, кожо көрсүн, бирөө уксун дегенден дайыма алыс болушубуз керек. Хадисте келет. Бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Адам баласы айтат дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Якул абди мали мали." Бул менин акчам, бул менин тыйыным, менин байлыгым деп айтат дейт. Бирок ошол байлыгынан биринчисин акала фаафна, жеди, ичти, жок болду. Бир бөлүгүн кийди, анысы чирип жок болду. Ал акта фактана, карасаңыз, ичип жеп коюшу да мүмкүн, кийип чиритип да коюшу мүмкүн, бирок берип туруп ошонун соогун сактап коюшу да мүмкүн дейт да. Бизге жакшы бир жашоодо багыт бул. Уамма сива залика фахуа захибун ва тарикуху линнас. Мындан башкасын бул дүйнөгө таштап кете берет экенбиз да, эмне болсо дагы. Же байлыгын, бийлигин алкы дүйнөгө алып кеткен адамды көрө элек экенбиз дечи. Ошондон биз бул дүйнөбүздөн акыретибизди курганга аракет кылышыбыз керек. Себеби акыретте жашоо бул түбөлүктүү жашоо. Мына ошол бул дүйнөдө кылган жакшылыгыбыздын үзүрүн, анын берекесин, ийгилигин бул дүйнөдө деле көрөбүз. Бирок түбөлүктүү жашоодо кыяматта дагы баарыбызга насип кылган болсун деп айтабыз. Ошондуктан дайыма биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек? Жакшылыкка жакын болушубуз керек. Пайгамбарыбыз дайыма ушул сараңдыктан сактагын деп бата кылчу экен да. Аллахумма инни аузу бика минал бухл. Аллахым мени сараңдыктан сактагын деп. Аузу бика минал жубун, коркоктуктан сактагын. Аллахым мени бул дүйнөнүн фитнасынан сактагын, жаман адамдардын жамандыгынан жана карыздан сактагын деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай бата кылган экен. Андан кийин башка бир сөзүндө 3 нерсе адамды жок кылат. Ошонун биринчиси бул хаван муттаба, адам өзүнүн каалоосун гана ээрчүү, шариаттын көрсөтмөлөрүн таштатып, андан кийин шохун мута дейт. Шохун мута деген бул аябай эле сараңдык да. Үй бүлөсүнө сараңдык кылат, кээде өзүнө сараңдык кылат, башкаларга сараңдык кылат деген сөз. Демек бардык нерсенин өзүнүн
жол жобосу бар деген сөз. Демек, чыныгы мусулман адам эмне кылат? Өзүнүн жашоосундагы сарптай турган нерселерин шариатта көрсөткөндөй орто негизде сарпташ керек деп айтылат. Куранда аяттарда келет, ушу мусулмандар, ушундай жакшы мусулмандар бар. Алар намаз окушат, орозо кармашат, бирок сарптаганда орто сапташат дейт да. Валам юсрифу, ысырап да кылып бербейт. Валам яктуру, алар көп сараңдык да кылбайт. Демек, биздин жол бул ортолуктун жолу. Мына ошону кармансак, эч качан адашпайт экенбиз. Анан кээде ысырапкерчиликтерди көрүп атабыз да. Ошо Куранда да айтып атат, ла тусрифу. Кебирлердин ушундай бир аша чабып, маркумду узатканда, ысырапкорчулук кылганда аны берешендик деп ойлобош керек. Анын эртең жообу бар. Анын эртең эсеп китеби бар. Себал ысырап болуп атат. А бизде маркумда 40 сапарга узатканда, андан кийин кээ бир той топурларда ашыкча ысырапкерчилик кетип атат. Biz erten Allah Subhanahu wa Taala senden emne üçün uşul kılgan kıymıl hareketin şariatка ылайыктуу болгон жок деп сурайт. Баланча үчүн деп сурабайт. А бизде атандашып кетип атабыз. Баланча мындай кылыптыр, мен мындай кылышым керек. Бул атандашуу эле. Анан атайын биздин президентибиздин 54-cü жарлыгы да чыкты бул багытта. Кой кичине алдын алалы ысырапкерчиликтен. Андан көрө элдин жашоосу оңолсун. Жок эле нерселерге, шариатка туура келбеген нерселерге акчаны сарптай бербейли. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул нерсеге да көңүл буралы. Атандашууну токтотуш керек. Эртең Алланын алдында барганда эсеп китеп бергенде, ал жерде бир эле критерий бар эсеп китеп кылуунун. Бул шариаттын гана көрсөтмөсү. Кандай жашадың, өмүрүңдү кандай өткөрдүң, акчаны кайдан таптың, аны кай жака сарптадың. Мына ушул нерсеге жооп бериш керек болот. Бул пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала баарыбызды пайгамбарыбыздын сөздөрүнө амал кылууну дайыма насип кылган болсун.